Өткүрбек Жамшитов Азиз Батукаевду экстрадициялоо маселесин 2021-жылы караса болот. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин жыйынында башкы прокуратуранын отчету каралып, Өткүрбек Жамшитов депутаттардын суроосуна жооп берди. Жыйында депутат Жыргалбек Турускулов Кирим-Төбөл Азиз Батукаевду экстрадициялоо маселеси боюнча Кыргызстан кандай жыйынтыкка жетишкенин сурады. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов кайрылуу жөнөтүлгөнүн жана 2021-жылы Россия тарап ишти кайрадан кароого даяр экендиктерин белгилешкенин маалымдады. Буга Азиз Батукаевдин 2017-жылы 4 жылга соттолуп, учурда жазасын өтөп жаткандыгы себеп деди ал. Башкы прокурор 2019-жылы камактагы 144 экстрадицияланганын маалымдап, алардын көпчүлүгү Россия менен Казакстанда экенин билдирди. Кожобек Рыспаев: биз депутаттар миллиондогон акчалар кумга сиңгендей кетип калды деп атабыз. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жылдык отчетун берип, депутаттардын суроосуна жооп берди. Жыйында депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстан профсоюздар федерациясынын маселесин көтөрүп чыкты. Ондогон, томдогон кылмыш иши козголгон. Профсоюзду эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин көзөмөлгө алып, текшертпей жатасыңар? Биз депутаттар миллиондогон акчалар кумга сиңгендей кетип калды деп атабыз. Иштен кыскарып, соттон кыскарып, бүгүнкү күндө висячий болуп турат, деди Кожобек Рыспаев. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов өз кезегинде профсоюздар федерациясы коомдук уюм болгондон кийин аны коом чечээрин айтты. Кожобек Рыспаев башкы прокуратурага аталган маселени көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Улукбек Маматаев: премьер менен спикер ишин жөндөй албай, президенттин аброюна доо кетирип жатат. Nazar News маалымат агенттиги жарандык активист Улукбек Маматаевду кепке тартып, айрым саясий маселелердин тегерегинде сүйлөштүк. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун дарегине ыраазычылык кат жолдошу эмнеден кабар берет? Премьер-министр Жогорку кеңештин спикерине ыраазычылык кат жолдобогондо анан эмне кылат эле? Булар бири-бирин мактабаса, аларды ким мактайт? Элдин пикирин угуп жатышкандыр да, анан ошентип көңүлдөрүн көтөрөйүн дешкендир балким. Бирок мындай көрүнүш бир эле экөөнүн трагедиясы эмес. Бул бүтүндөй кыргыз элинин трагедиясы. Булардын ишти жөндөй албай жатканынан президенттин аброюна өтө чоң доо кетип жатат. Бир сөзү менен айтканда, элдин баары жакшы эмес премьер-министрди айтып жатышат. Колун куушуруп отура бербей, болгон система менен деле жакшы реформаларды жасай берсе болот эле. Ага президент тоскоол болуп жатабы же премьер-министр өзү эптей албай жатабы түшүнүксүз. Спикерге депутаттар тарабынан айтылган сындар орунду эле айтылдыбы же өздөрүн көрсөтүүнүн айласын жасаштыбы? Депутаттар спикерге эмисин айтып, шайлоого жакын өздөрүнө упай топтоону токтотушу керек. Кыргызда эшегине жараша тушагы деп коет. Бүгүн парламент өзүнүн спикерине татыктуу. Спикерди буларга көчөдөн бирөө алып келип шайлап берген жок да, өздөрү шайлашкан. Жакшы спикер болуп атып эле бир заматта жаман спикер болуп калдыбы? Парламенттин эң чоң катачылыгы өздөрүнүн ыйгарым укуктарын толук колдоно албагандыгында. Эгер сабаттуу парламент болгондо Кыргызстанда көп жакшы өзгөрүүлөр болмок. Депутат Алтынбек Сулайманов айткандай, парламент олигархтардын ордосуна айланып калдыбы? Эми парламентке мындан да көп олигархтар келип албайбы? Алтынбек Сулаймановдун айтканы туура. Парламентке акчалуулар аябай көп. Буларды көрүп, эмне себептен акчалуулардын баары эле депутат болгусу келет деген суроо туулат. Анткени акчалуу адамдардын баары бизнесин коргош үчүн парламентке келгенге аракет жасайт. 100 миңдеген долларларын таркатып, парламентке келген адам эч качан мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга койбойт. Бул биринчи маселе. Экинчиси, биздин эл сабаттуу реформатор, заманбап ойлонгон адамдарга добуш берүүгө даярбы деген да чоң маселе бар. Эгер даяр эмес болсо, албетте кайра эле капчыктуу, жеке кызыкчылыгын ойлогон адамдар парламентке депутат болуп келишет. Ал эми акча алып депутат шайлаган адамдардан бир нерсе талап кылууга мүмкүн болбой калат. Экс-депутат Исхак Масалиев: 60 жашка чыккан күнү мандатымды тапшырып сыймыктана турган иш жасадым. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев эмне үчүн депутаттык мандатын тапшырганын журналисттерге түшүндүрүп берди. Анын айтымында чечим ички себептердин натыйжасында кабыл алынган эмес. Мага эч ким басым көрсөткөн жок. Жөн эле мындай болушу мүмкүн эмес жана эч ким сураган да жок. Жашоо ушундай экен. Бир аз принциптер бар. Ошондуктан мен кетүүнү чечтим, деп белгилеген Исхак Масалиев. Ошондой эле ал бүгүнкү 60 жашка чыккан күнү сыймыктана турган иш жасагандыгын айткан.
Партиянын тизмеси менен октябрда боло турган шайлоого барамынбы же жокпу билбейм. Убакыт көрсөтөт деп кошумчалаган саясатчы. Эске салсак, бүгүн 21 май туулган күнүндө Исхак Масалиев депутаттык мандатын тапшырды. Анын ордуна Өнүгүү Прогресс партиясынан Нургазы Айдаров келет. Бекборбиев Исхак Масалиевдин кылганы атанын кадырына жарашпаган арзан пиар. Ырчы Бекборбиев Исхак Масалиевдин депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу билдирүү жазып чыкты. Бекборбиевдин билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Мандатты ТЭЦ Дача-Суу Батукаев Турцияга бир самолет алтында аша чыгарып баратканда жана башка талкууланып жатканда тапшырса эсеп болмок. 2 айдан кийин мөөнөтү бүтөөр кезинде минткени. Бул популизм. Мен дагы Абсамат Масалиевди туу тутам, бирок атанын кадырына жарашпаган арзан пиар деп ырчы жазып чыкты. Абылгазиев өкмөттүн жана менин аброюма шек келтирген Жанар Акаевди жеке абийирине койдум. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев аны коррупция боюнча айыптаган депутат Жанар Акаевга жооп кайтарды. Мен кечээ Жанар Акаевдин билдирүүсүн көрүп чыктым. Такталбаган имиштердин деңгээлинде айтылган фактылар экен. Өкмөттүн жана жеке менин аброюма шек келтирген билдирүүсүн көрүп, депутаттын өзүнүн абийирине койдум. Муну саясатка айландырбаш керек деп ойлойм, деди өкмөт башчы. Анын айтымында 2019-жылдын аягында планды аткаруу боюнча финансылык органдардын башчылары менен сүйлөшүү жүргүзүлгөн. Кайсы жерде булактар бар экенин аныктоо жана бюджетти аткаруу максатында радио жыштыктар кандай болуп атканы тууралуу тапшырма берилген. Жыштыктар кен байлык сыяктуу эле элдин байлыгы мурда сатылып жатканы тууралуу маалымат айтылгандыктан бул иш боюнча отчет алынган. Мурда 1000 сомго берилип кеткен же убактылуу пайдаланууга берилген жыштыктар тууралуу айтылып жатып, бир факты чыккан. Анда мамлекет убактылуу пайдаланууга берген жыштыкты бир компания экинчи компанияга сатып ийгени белгилүү болгон. Туура эмес, мыйзамсыз сатылып кеткенине чек коюп, кайра мамлекетке кайтарып, аукцион аркылуу сатууну сунуштап, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына тапшырма берилген. Ошондо ал АТВ боюнча да факты ачылып, убактылуу колдонуп жүрүп сатылып кеткени белгилүү болгон. Буга мамлекеттик кызматкерлер аралашканы тууралуу сөз болду. Текшерүү иштери аскердик прокуратурасында жүрүп жатат. Тергөөнүн уланышын ачыктап айтпай эле коеюн. 2-3 мамлекеттик органдардын кызматкерлери кармалып, иштер жүрүп жатат. Ким күнөөлүү эмес экенин айтканым туура эмес. Менин айтаарым, жеке дарегиме негизсиз күнөө коюу туура эмес, деди Абылгазиев. Ал кошумчалагандай, бул жыштыктар ачыкка чыгып, аукцион аркылуу кымбат баага сатылышы керек же мамлекеттин байлыгы катары сакталып калышы шарт. Каныбек Осмоналиевдин уулу: мен жалган айтсам, сотто атам судьяга кайрылып, бул саясий заказ экени көрүнүп турат деп айтпайт эле го. Назар Ньюс маалымат агенттиги профессор экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин уулу Чыңгызды кепке тартып, кайчы пикир жаратып жаткан жагдайлар боюнча сүйлөштүк. Чыңгыз, атаңызды кармагандан бери жарытылуу деле тергөө болбогонун айттыңыз эле. Бирок андан көп өтпөй УКМК билдирүү таратып, тергөө болуп жатканын маалымдашты го. УКМК биздин койгон дооматтарыбызга жооп бериптир, бирок мен алардын сөзүнөн койгон дооматыбызга жооп таба алган жокмун. Эгер алар чындыкты айтып, биз бурмалап жатсак, анда ачык жазышпайбы? Мындай фактылар бар, ошон үчүн кармап жатабыз деп. Алар агрессивдүү митингчилерди четтен карап турду деп ынанбай турган нерсени айтып жатышат. Чынында ошончо адамды башкарыш оңой эмес да. Айрыкча кимдир бирөөлөр дайындаган провокаторлор атама баш иймек беле. Чынында менин атам модераторлук милдетин аткарып бүтүп, микрофонду өткөрүп берип үйгө кеткенден кийин провокаторлор чыр чыгарып, анан митингди ызычуу менен таркатышыптыр. Эгер УКМКнын чын айтып, мен жалган айтсам, 3-майдагы сотто атам судьяга кайрылып, бир да тергөөгө чакырышкан жок. Бул саясий заказ экени көрүнүп турат. Тергөө кыла турган эч нерсе жок деп айтпайт эле да. Баса Садыр Жапаров жана анын жакындары 2-март 2020-жылы митинг өткөрбөсүн деп суранышкан. Бирок Каныбек Осмоналиев өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, митингди уюштурган деген да маалымат тарады го. Мына ушундай маалыматтарды камтыган УКМКнын билдирүүлөрү чындыкка дал келбейт. Анткени 2-мартта боло турган митинг Садыр Жапаровдун жакын туугандары жана укук коргоо органдары Бишкек мэриясы менен макулдашылган. Аны башка күнгө жылдыруу сунушталган эмес.
Атам ал митингди уюштурууга демилгечи болгон эмес, ал модератор гана болгон. Аны ишке ашырууда эч кандай өзүмчүл максатты көздөгөн эмес. Бирок ага карабай атамды камакка алып, оор берени менен иш козгоп же тергөө жүргүзүлбөй жөн эле кармап отурушат. Жөн эле отурганы үчүн адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган жерде 70 күндөн бери суроо сопкуту жок отурам деп президентке кайрылуу жазды да.